эл баатыры, кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбековдун чыгармачылыгы жөнүндө айта берсе сөз түгөнбөйт. Чеберчилигине суктанып бүтпөйбүз. Анын тарыхый романдары Сынган кылыч менен Келгел бара-бара политология илимине ооп, мамлекеттүүлүк жана мамлекеттик институттар жөнүндө трактат болуп бара жатат. Төлөгөн Касымбеков легендарлуу парламентте депутат болду. Көз каранды эместиктин алгачкы жылдарында жаңыдан калыптанып бара жаткан өлкөнүн туусу, герби жана конституциясы жөнүндө терең ойлорун айтып, мамлекеттик иштерге аралашты. Жазуучу Төлөгөн Касымбеков салаваттуу депутат болгон. Анын турмуштук тажрыйбасы, бул өтүмүштөргө болгон акылман көз карашы далай-далай кырды бычак кырдаалдарды жумшарткан. Мына ушул парламенттик тынымсыз иштерге, депутаттыктан кийинки коомдук иштерге алаксып жүргөн кезде бир капталы бошоду. Мындай болуп кетет деген ой келген эмес эле ага. Жеке турмушунда да залкар жазуучу далай-далай таасирлүү, өрнөктүү өмүр тартибинде жүргөн. Жаш кезинде баш кошуп, 6 баланы төрөп тарбиялаган байбичеси узакка созулган оорудан кийин каза болуп, жазуучуну убайга салган. Балдары үйлөнүп жайланып, көңүлү ток болгон менен ар жалгыздык башта болгонун жазуучу эч кимге сырын айтпай, туруп өткөргөндүгүн ар ким эле биле бербес. Пайгамбар жашынан небак өткөн жазуучу бара-бара жалгыздыктын жанына батканын, жан адамга айтпаганы менен өңдөн азып, өзөгү өрттөнүп жүрдү. Кудайга шүгүр, уул келиндери, кыз күйөө неберелери көзүн карап турат. Кайда барба өзү төрдө отуруп сый көрөт. Бирок жанына күйгөн аял заты болбой, жашоо өткөрүш кыйындап баратты. Анын үстүнө балдардын базары кызуу жүрүп жатканда, улгайып бара жаткан адамдын көңүл түпкүрү көрүнбөй калышы деле ыктымал. Байбичесинин ашынан кийин үйлөнүп ал деген кеп кеңеш шибегедей сайып, жооп бергенине жооп берип, калганына сыртын салып жүргөн төкөм ошентип аздап жоошуй баштады да, ар нерсени убакыт чечет тура. Бүгүн биз сиздерге залкар жазуучу, кыргыз эл баатыры Төлөгөн Касымбековдун эли урматтап төкөм деген улуттун сыймыктуу уулунун кийинки өмүрлүк жары Элмира Касымбекованын маегин кең кесири түрүндө сунуш кылабыз. Төлөгөн Касымбеков мыкты жазуучу гана эмес, терең философ болгондугунун, анын улут салты менен аркын алып жүргөн терең инсан экендигин эске салган бул маек сиздерди көңүл кош калтырбайт деп ишенебиз. Анда эмесе сөз башынан болсун. Мен сизди мындай улуу жазуучу Төлөгөн Касымбековдун жубайы деп билем. Мурда ал кишини жубай эле деп билсем, андан кийин өзүңүздү бир коомдук ишмер катары, сөзмөр катары, өзүңүздүн бир көз карашыңыз бар, өзүнчө бир инсан катары билип, мен ушундай адам төкөмө ушунча жубай болгон турбайбы деп ойлоп, ичимен мындай сыйлап, ыраазы болуп жүрдүм. Жашыңыз кичүү болсо да, жашыңыз улуу болуп, төкөмдүн кадыр баркы. Эл төкөмдүн көз өткөндө канча убакыт болуп кетти, эл дагы алаканына салып сыйлап, улуу кишинин байбичеси деп төргө өткөзүп, жакшы сый урматта жүрөсүз. Анан ушул маселе мурда айтылды беле, айтылган жок беле, эсимде жок, бирок Элмира ушул улуу залкар жазуучу Төлөгөн Касымбековго кандайча жолугуп калдыңыздар? Сиздердин биринчи жолугушуу, андан кийинки күндөр кандай болду? Бул эми Кудайдын буйругу экен, баягы кыргызда айтат да, нике кайып, насип кайып деген. Ошол эми биздики нике кайып деген нерсе жолукту да. Мен үч уктасам түшүмө кирбеген нерсе. А кишиники деле. Анан кийин бул кишинин байбичеси каза болот. Ариетин кылып баягы жылдыгы ашы, аркы бер жагы өтүп, баары жыйынтыкталгандан кийин анан бул кишинин балдары өздөрүнчө 6 баласы барды, бир кызы, 5 эркек. Анан атама бирөөнү табышыбыз керек дешет экен. Анан үй бүлөлүк мен кийин уккандан кийин да, көнүшкөндөн кийин. Анан кийин балдар айтат экен, атама 40-тын ичиндеги келин керек деп. Анан кээ бир баласы айтат экен, 60-та, 61-денке жашта бир тай эжеси бар экен, таш көмүрдө. Ошол эле апамыз эжеси, ортончу эжеси, ошону алып берелик. Ошондо төкөм канчада экен? Кемпири өлгөн маалда бир 65-66-ларда. Анан кийин ошентип өздөрүнчө күтүң болушат. Анан тай эжесине сунушташат. Өздөрү айта албай, туугандарынан ар жак бер жак аксакалдардан. Анаркул деген Кара көлдө бир жак алысыраак туугандар бар эле, ошол кишиден айттырышат. Айтырса жок,
анын да 5 баласы бар. Мен эми ошолордун ортосунда дагы калгым келбейт деп ал кайнэжесинен отказ кылат экен да. Жолду боюнча кайнэже бирок кичүү да. Андан отказ кылып коет экен. Ал номер уже өтпөй калат экен да. Андан кийин көп сунуштар болот экен. Ошентип жүрүп баары эле балдар издешет. 40 жаштагы болсо атама туура болот эле. Ишине, чыгармачылыгына дешип. Анан Күмүшай деген, сиз деле билип калдыңыз болуш керек, фамилиясын унутуп атам, Баянный атасы. Күмүшай деген эже өмүр бою өкмөттө иштеген. Усубалиевдин кадры 16 жашында келген. Кийин каза болуп калды. Ал Кочкордун кызы да. Анан ошо менен ким тааныш, Райхан улуу баласы. Анан а кишиге бир чай ичип калып, мурун Адил культураны жетектечкен да Райхан, ошондон таанышып калат. Анан кандай аба, жакшыбы абабыз, бирөөнү баш байладыңарбы десе, анан жок эжеке, сиз да ылайыктай жүрүңүзчү. Ошо атама ушундай 40-тын ичиндеги мени туура көрүп атабыз деп сүйлөшүп, сөз арасында кете берет экен. Анан кийин мен ал кезде 35 жаштамын. Жок, 34 жаштамын мен. Анан ошентип дагы бир убакытта да бир жакшылык да бир мероприятияда жолугуп калса, ай эмне болду, таптыңарбы десе, жок. Ай менде бирөө бар. Ал бир жес кемпир мени айтат экен да, Күмүшай. Ал 80деги эле кемпирдей. Ушул агайга, абама ушул туура келет. Бир болсо. Дейт. Анаңыз канча жашта? Ал деген 34 жашта. Аны атам айтып көрөйүн. Анан атасы менен отуруп чай ичип отуруп, ата, сизге мен бир кызы бар, бир келинди туура көрүп атам, ушуну кандай дейсиз? Анан канча жашта экен дептир. Десе 34 десе, чыгып кет, чык. Мени мазактабай чыгып кет дептир, баягы киши сөзгө келбей коюптур. Анан ай Күмүшай эже болбой калды баягы. Атам уже уккан да жок аны. Өтө жаш. Ал жиндулактай секирген 34-төгү кишини мен эмне кылам? Мага туура келбейт дептир. Анан ошо боюнча жыл өтөт, ай өтөт. Анан кийин Надя деген бир орус аял карап калат бул кишини. Ичсе, ичпесе жок. Келиндерге деле баргысы келбейт. Кыз өзүнчө турмуш, ар кимдин эшигин какпайт. Анда ал кезде гостиницасы бар эле, анын бир бурчунда бир бөлмөдө эле ошо Надя тамак берсе ичип, кийинөгүн жууп, бир эле Надя деген чоң бир орус аял бар болчу. Кийин деле ошол жардам кылып жүрдү бизге. Кийин Россияга кетип калды. Ошол Надянын эле колунда эле жашоо өтүгөрүп калат бул киши. Анан театр, Кыргыз драма театры алдындагы тиги эмеге, босиге барып, босо ичип, кымыз ичип, шахмат ойноп эле ушундай күн өткөрүп калат экен да, өзүнүн айтуусунда да ал. Кийин көнүшкөндөн кийин. Анан кийин бир күн Райхан айтат экен, ата, баягы эле эпизод, но бирок аны өзгөртөт экен. Байкап көрбөйсүзбү? Көрүп көрбөйсүзбү? 40 жаштагы бир кызы бар, бир келин. Десе токтоп калат экен. Анда мен 40 эмес эле 35 жашта болуп калам да. Анан кийин ошонсо тиги киши секирбейт экен, чыгып кет дебейт экен. Анан кийин көрөлүк деп анам айтыптыр. Ушундай Күмүшай эже, ушундай десе, ай Күмүшай тапса ал кыйын. Ал жөндүү сунуштабайт. Анан Күмүшайга өзү чыгат. Ай Күмүшай десе, ооба, мен жөнүндө айтат. Атасы бар, энеси бар. Жумгалдын саяк уруусунан, анан аны чоң ата, чоң энеси баккан. Ал деген мастен кемпир. Баягы көчөтмө сөз менен да. Ал укмуш, ал 80дей кемпир деле жашартып койгондой. Болбосо ушундай мен билем анын эмесинен бери, жеринен бери. Ушул сизге төлөгөн аба, ушу сизге ушул гана туура келет. Көрүп көрүңүз. Бир кызы менен
Бурун эмне болуптур биринчи турмушу дептир. Биринчи турмушунан бул киши өтө катуу ооруп, жылдап больницада жатып, анан кичинекей кызы менен калып калат. Ал турмуш куруп кетет. Мен жылдап больницада жаткан учурум болгон да, бир мезгил болгон. Анан кийин ошону менен анан бул киши ойлонуп, баягын угуп туруп анан айткан экен. Эми адресин бер. Мен аны көрбөй туруп, ал кызды. Мен ата-энесин көрөйүн. Дейт, анан телефон адрести берет. Ал кезде мен Госдепартамент Кыргыз почтасы деп Минтрансқа караган, мен ошо жерде иштейм, пенсия пособие боюнча ошо жерде куратор болуп иштеп турган учурум. Мен 8-ден 5-ке чейин иштейм, 6-дан баштап түнкү 10-11-ге чейин пол жууйм. Имарат 3 этаждын полун жууйм. Сыңкый күндүз отурам, элдин баары кетсин деп күтөм. Мына чындык сөз да бул. Анан кийин кечинде эл кеткенде баягы спортивныйды кийип алып, ар бир бөлмөгө кирип, мусорларын канарга салып туруп, анан кийин ушунтип анан кийин кечинде келем. Эртең жумушка билинбей туруп калам. Себеби пол жуугандын акчасы менин зарплатаман көбүрөөк да. 2 жумушта иштейм да. Мен ушул кишиге чыкканча 2 жумуш иштеп келдим. Анан кээ бирөө, биз билебиз да, баягы Элмира Касымбековго чыкты деп көп айран таң калышты. Ушундай болот экен да. Ошол анан ошентип бул мен жокта анан менин үйүмө барат. Менин үйүмдө биз көп бир тууган болгонбуз. Анан ал кезде ата-энем бар. Апам катуу ооруп кайра ошоно байланыштуу күзүндө келип бул жакта болушат. Анан жаз чыкканда Жумгалга кетишет. Апама карап атам отурат жанында. Ушул балдарымды ар кайсы тууган эшигин сагалатпайын деп бизге Лермонтова жибек жолунда үй алып берип койгон. Ошол үйдө биз топурашып, ушундай ынтымактуу оокат кылабыз. Анан ошону менен баягы киши барат, Райханды күйөө жолдош кылат, кыргызча айтканда эми. Күлдүрүп айтканда, күйөө жолдошу өзүнүн улуу баласы. Анан баягы экөө жүрүп барып келели. Биринчи Райхан ата-энесин байкайлык. Эгер алар чалпуу адамдар болсо, акырын эле жылып кетелик. Мен башка эмем жок деп өкүшүнсө, ата бала сырдашып, ошентелик ата, макул ата деп анан кийин айтат, мүмкүн алар жакшы адам болуп көңүлгө отуруп калса кандай кылабыз дейт экен. Анан дегенде эми эмне бар эмне жок, тегишем кемеңгер кыйын киши да. Анан айтат, сен Койташка бар дачага. Койташта жана Кементай эмелери толуп турат. Тебетейлер. Бир Тебетей, бир Кементай алып келчи келинден. Десе келин жок болотту, ачкыч жок. Деп анан жүрү деп анан экөө барып, кыялга барып анан Кементай анан бир Тебетейди алып алышып, анан барышат. Аны мынтип айтат теге киши. Сен сразу алып түшпө. Биринчи барып отуралык, байкайлык, көңүлүбүзгө ынанып туура келсе, мен сага ишарат берем. Сен ошондо алып кел, анан таанышканыбыз үчүн деп жабуу баягы кишиге дейт. Ата бала бара электе сүйлөшкөн сөз да бул. Менин адресимди Күмүшай берип атат да. Мен билбейм. Абсолютно тааныш элекмин. Учуктасам түшүмдө жок. Анткени алардын эмеси жагабы, жакпайбы? Мен кай жердин кызымын? Ошого тиги киши тарыхына, уругуна, тукумуна көңүл буруп атат да. Анан кийин бай жерден эшикти, дарбазаны такылдатат Касымбеков. Анан тыкындаса, атам ачат. Үйдө күндүз киши жок да. Атам менен эле апам да. Апам мынтип акырын басат, послеоперационный. Анан атам чыгып анан эшикти ачса эле учурашып туруп эле шуу эле өтүп кетет экен. Анан баягы киши мынтип карап анан Райхан ашантип жооп түшкөн. Бала, менде атам өктөм, ушундай китеп окуган, карапоюм калкыстын киши абдан мындай эме киши эле.
Анан море 2 кишини мен билем. Бирок биле албай турам ай. Дөл бир караганда шынтырына билесиз. Мен билип турам, бирок биле албай эле турам деп кайра ошо тигиши шул өтүп кеттир дары көздөй. Анан ал деген Төлөгөн Касымбек десе, вот, мен ошо билим. Бул Төлөгөн Касымбек менин коромдо эмне кылып жүрөт дептир баягы. Ошо ушундай келип калды. Сиз аксакал, Токтакын аксакал эмеспи десе, ооба мен. Десе, анда ушу сизге келатат десе, деп баягы киши шарт эле эметет. Гадайт этет келген. Анткени себеби ал чоң үйдөн өтүп барып, ана времянка бармы, квартирант бар болчу да. Анан ошол квартиранттардын кишиси кандай деп бир аз кичине токтоп калган ошондон болгон да. Анан анткени ал киши жол берген себеби бир эле мен эмес, бойдок кыз. 40 жаштагы эжем бар, как раз. Анын 4 баласы менен күйөөсү өлгөн да. Анан жуучу көп келген. Бул киши көнүп калган. Мага да өтө көп келген. Да бир сиңдим бар. Биз 3 кыз бар болчубуз. Анан ошо кыздарын колун сураган өтө көп болгон. Анан көңүлүнө жакканын атам чечип берчи, болбосо жакпай, анан ага бергенден көрчү бойдо өткөн жакшы. Курсагын тойбогон, жакшы сөз укпаган жерге эмне деген киши болчу. Анан баягы уже билет да, значит, а кишиге бир акча сурап же карыз сурап келбейт, кыз сурап келерин түшүнөт да ал киши. Келгиле. Анан үйгө кирейт. Үйгө киргенде эле кыргыз бөлмө, анан кийин орус бөлмө кылып коебуз эми азыркыча. Шер эле баягы кыргыз бөлмөгө кирейт. Көлдөлөң салып, төшөк салып, мындай стөл салып коюп эле. Анан кийин бунун баарын кийин көнүшкөндөн кийин тиги киши айтып берип атат мага. Анан барып эле балпайып эле балам экөөбүз эле отурдук. Анан таанышып, мынтип кичине мындай аксакал келдик. Биз сизге деген эле баягы аксакал дейт. Менин эмне маселе эмнеге келгениме көңүл бурган жок дейт. Шар эле сынган кылычтан баштады дейт. Себеби ал киши көмүк көрөсүнөн түшүп алып китеп окуган киши болчу. Мынтип отуруп жатып көмүк көрөсүнөн түшүп алып окуган киши эле да. Баягы сынган кылычты автор менен окурман уже жиликтеп устакандайт экен да. Тиги кишини уже эмне себептен келгенге жол берген эмес. Анан баягы ортодон бир 3 саат өттү дейт. Ал киши сурай берди, жооп бере бердим. Баягы мен отурдум дейт. Тиги жерде кресло дейт. Креслода келип тиги байбиче ушундай зымпыйып келип, бутунан үн чыкпай келип отурат дейт. Кайра жылып акыры үн чыгарбай чыгып кетет дейт. Мен аны карачкинин ичинде байкоо жүргүзүп, баарын жооп деле берип атам, биякты да карап отурам дейт. Мен жооп бергенче дүр дүйнө тамакка толуп калды дейт, дасторкон дейт. Куда тоскондой кылып, улам алып кел, анан чай берип кот, анда мында бир жаш келин дейт. Боюнда бар бир келин. Анан ошо келин чайын 1-2 уртап тим болом дейт. Анан отура бердик де сүйлөшүп. Анан баягы жиликтеп бүтө жастап калганда баягы аксакал кемпирин бир карады дейт. Кемпирин караганда эле баягы кемпир жылмайып эле ушундай көз менен ишарат кыл дейт. Абышка эми мейманга, конокко сөз бер, токтотсоңуз болбойбу деген көз менен ушундай жылмайып туруп эле баягы ишарат берип койду дейт. Мен тигинин токтот дегенин көзүнөн окудум дейт. Шарт кыйынчал экен дейт, баягы шарт кемпиринин эмесин байкады дейт. Анан келиңиз эми, мейманым, келгениңизге жол болсун деп кыргызча айтып салды дейт. Ушу жерден мен жарылып кеттим дейт. Эчтеке эметпей туруп, ошо келгениңизге жол болсун дегенде эле, ой, бул саяк кеп билген сөз төркүнүн түшүнгөн саяк турбайбы деп ошол жерге жып эле дей түштүм дейт. Көңүлүмө ынана калды дейт. Анан жакшы сүйлөшүп жанагынча эметкенден кийин анан эми мээга кетти дейт.
сөз. Анан эми аксакал, сизде кыз бар экен, анан биз кыз сурап келдик дейт. Десе, жанында отурган бул менин балам, эң улуу балам деп тааныштырат да. Десе эле ал менин атам өзүн эмес, өзүнө сурап келип атат дебей, жанындагы балага сурап келип атат деп түшүнүптүр баягы атам. Мына кызык окуя болгон чындык мына. Эми ошол жерден мен ата энем да кайтыш болуп кетти эрте эле. Атам уже 2 эле жыл болду, апам эртерээк кетип калды. Нурайхан бар, мен бар дегендей. Болгон чындык ушул. Анан ошону менен чочуп кеттим дейт. Атам уже ыктады дейт, тигил баланы көздөйчү. Уулуңуз канча жашта? Деп эле сөз агымы төркүнү башкага бурулуп атканда кой эми. Деп анан аксакал эми мен өзүмө сурап келдим. Деген деле бир карады дейт монтип. Анан карап туруп, сиздин 40 жаштагы кызыңыз бар экен. Анан биз ошого келдик десе, 40 жаштагы кызы 4 балалуу да. Анан атам баягы пауза кармап калат да, 4 баласы менен кандай адам ала алат? Анан баягы ой токтоп калат да. Анан бир кызы бар, 40 жаштагы кызыңыз бар экен дейт экен тиги. Райхан биягынан чыга калып, бир кызы бар. Баягы калпым чыгып калбасын деп 35 дебейбиз экен деп, ушу жерден кармалдым деп тигил ошентет экен да. Анан жок, атам да айтпайт экен, тигиш деле ары кетпейт экен, ошол жерге келип эле, ооба, бир кыз бар, кызым бар. Ооба. Деп эле баш ийкип эле токтойт экен дагы. Ошол боюнча менин атам ындыны өчүп, ушундай сөзгө келбей эле баягы токтоп калат экен. Анан бул эми Касымбековдун айтып берүүсү, мен ортодо жокмун да. Атама дагы эмне деп бара албайм. Апам улам чыгып, улам кирип, ал аксакал ошону айтат да мага, ыраазы болуп. Аксакал бир кемпир менен акылдашып, ай кемпир деп өктөм сүйлөп, бир ушунусун көрсөткөн жок. Тиги кемпир дагы абышка токтот, абышка тиги бу, эми менчи деп бир сөздү буруп, бусуп, калганы акырын жаап чыгып, буттун башы менен ушинтип ошончо убакыт отурганда бир кемпиринин бир үнү көтөрүлбөй койду дейт, чыкпай койду дейт. Алгыла деп да, алсаңар жайдан деп коет дейт, 1-2 мерте. Тамакка карасаңар, башка сөз жок. Карап туруп анан могул жатындан эркек чыкса дагы, кыз чыкса дагы жаман адам чыкпайт деп энеңди карап туруп, анан мен ошо жерден өзүмө өзүм эме кылдым деп, мына мени көрбөй туруп, апамды карап туруп, анан жыйынтыкка келген экен да. Анан ошол боюнча баягы атаңдын ындын өчүп, баягы 3 саат сүйлөгөн адамды өчүрүп алдым дейт. Бир өйдө сөз чыкпай койду дейт. Мен сүйлөй бердим, баягы 3 сааттык сөз мага өттү дейт. Айта бердим. Баш көтөрбөйт дейт баягы киши. Кыясы мага кызын бербегендей баштанып келатат дейт. Мен жок, бунун кызын алам мен. Себеби бир кызы бар келин экен. Жашы туура келип атат 40та, өзүнө өзү. Анан энеси кандай аял? Үй бүлөдө ынтымак бар экен. Үй бүлөдө бул киши кожоюн экен. Себеби бул кишинин башын аттап кемпири минткен жок. Бул үйдө эркек башкарат экен. Мен ошонун баарын изучать эттим дейт. Тазалыкты, дастаркондон улам келип атканы, күтүлбөгөн конок келсе, ысык куурдагын коюп, ысык буларын коюп, баарын ушинтип салгандан камдуу экен. Бул казан аштуу, бул эме мейман тосуп жүргөн үй бүлө экенин байкап эле отуруп туруп, мен муну албасам болбойт, мен ушуну алуум керек. Деп анан кийин бир убакта баягы дастаркон үстөл бар да мындай.
Анан анасынан анан Райханды мынтип карадым дейт. Райхан экөөбүз төктешип туруп, анан Райхандан суроо бердим деген берет экен да. Кандай эми Райхан, сен кандай дейсиң сага деп баягы көзү менен дегенде Райхан шарт түшүнөт. Туруп анан үстөлдүн астынан мынтип коюптур Райхан. Үй бүлө энеси деп мынтип үстөлдүн астынан Райхан бармагын көрсөткөндө баягы жерде мен дагы минттим дейт. Чтоб бул үй бүлө жакты мага, мен ушуга токтолом дегенди үстөлдүн астынан экөөбүз анын оюн сурадым дейт, пикирин, мен өз пикиримди билдирдим дейт. Балам болсо угуп эле отурат дейт, эч бир кошулган жок дейт. Балам ушунтип атам өзү чесин деп алып угуп турат дейт. Баягы аксакалдан ындын жок сөз чыкпайт дейт. Анан баягы сөзүм түгөнүп баратат дейт. Анан мен кой, бул киши көгөрдү. Жок. Мен сынган кылычты жазсам, мен Курманжанды жазсам, өзүм дейт. Төлөгөн болбой калбаймынбы? Жок, мен муну алам. Мен бул Саяктын кызын алып кетем. Алам мен деп анан ушинтип туруп анан кийин баягы Курманжандан баштадым дейт. Калбай калды дейт сөзүм. Тиги киши ийикпей койду дейт. Бир сөзүмө дебей койду дейт. Ушинтип эле сурун тартып эле отуруп койду дейт. Анан Курманжандан баштап аксакал деп кайрылдым дейт. Атамдан улуу. Атам ошо кезде 63-64 жашта. Бул киши 69 жашта. Анан аксакал деп кайрылат. Бул кайсы жыл эле? Бул 2001 жыл. Ноябрь айы. Ноябрдын башы. Где-то 10-чу ушундай ноябрь, 11 ноябрлар. Анан ошон менен баягы киши Курманжан жөнүндө мен Курманжанды жазганмын. Аксакал, мен сиздин кызыңызды көпкөндүк үчүн алып аткан, сурап аткан жерим жок деп айттым дейт. Мен ал мезгилден өткөмүн. Акчага көпкөндөн да сурап аткан жерим жок. Кухарка үчүн дагы алып аткан жерим жок мен сиздин кызыңызды деп 3 маселени ушундай койдум дейт. Тек гана сиздин кызыңызды мен советник, мен жазуучумун. Ушу мага чогуу кызмат кылып ошонткенге аялдыкка дебей баягыны жумшарсам да баягы киши жумшарбайт дейт. Ушундай отуруп койду дейт. Баягы бапылдап айтып сүйлөшүп жаркылдап аткан кишини жоготуп алдым дейт. Ушунтип эле стойко кармап калды дейт. Эме кантем бул кишини кандай Курманжанды айтсам да жибейт. Анан бир убакта баягы ишарат кылам деп сүйлөшкөн сөзү бар да ортодо. Райхан менен. Райхан экөөнүн ишарат кылам, анан сен алып келди. Ишарат кылбайлы Райхан. Биз дагы тааныш үчүн корколго келген жокпуз. Райхан барчы деп үн чыгарып айттым дейт. Балам желпилдеген менин жеңил балам. Тимеле угаткандай эле ыргып секирип эле эшикке чыкты дейт. Чыккандан киргени бат болду дейт баламдын. Келип эле балам анан шарт эле баягы кишиге кементайды жаап, тиги тебетейди кийгизип суусарды. Анан бул жерге bir $1000 салып алгам дейт. Анан ошону чыгарып анан тиги кишинин жанынан мынтип коет экен. Бул эмне деди дейт баягы. Мен конвертти жылдырганда тебетей чапанга чыккан жок дейт. Андан кийин 3-чү этапта анан тиги конвертти жанына койсом, бул эмне деди дейт. Анан ошонткенде аксакал жөн гана тек гана таанышуу иретинде келе белек деп айттым дейт. Ошонсем аксакал ошол экени колунун сырты менен минтип койду дейт. Басак алып алган жок дейт. Колунун сырты менен сенин деп мындай ушундай эметти дейт. Сразу мындай эмеге кабыл алган жок дейт. Билип эле турам дейт. Анан ошентип отуруп бир үн каткан жок дейт. Мен айта бердим дейт.
Анан аксакалды акырында жыйынтыкта сөзгө келдим дейт. Эми мен эме кылдым дейт да. Мен албасам болбойт, алам деген сөздү айтпай аксакал эми сөзүмдүн акырында ак батаңызды гана бербесеңиз болбойт деп айттым дейт. Баягы аксакалдап келип такап койдум дейт. Анан кыйын, баягы окуган кыйын киши экен дейт. Бир монтип карап туруп, анан монтип колун көтөрүп туруп. Бая бир кың дебей, баа кемпирин карап, я кемпир, биякты кандай, жүрчү эшикке чыгып бир кеңешип келелик. Сенин оюң кандай анан деп эчтеке кемпирин караганда жок дейт. Монтип мени карап туруп, монтип туруп анан колун көтөрүп, бул бата кылып чыгып кеткен табы деп колумду көтөрдүм дейт. Андесе мен эми сиздей адам келип сурап турса, эми бакыт баш баксын, жолуңар ачылсын деп элем деп бата кылып койт дейт. Эчтеке сөз айтпай. Шарт деле тиги макулдугун алгандан кийин эле мен бул киши айнып кетиши ыктымал. Бул киши катуу экен. Характерин изучать эттим дейт сразу эле анан. Аксакал ошондо жуманын башы экен, экинчи күн экен да. Анан жуманын экинчи эле күн. Мен ушул жумадан калтырбайм. Ушул жуманын 5-чи күнү алып кетем кызды дедим дейт. Чукул арада. Анан деп карады дейт. Ооба, эми менин бул келип жандап алып кетүүмө учурунан өттүм да. Ошо бала чака келип кызды алып кетсин. Сиздин кызыңызды мен жоолук салып, уйпалап албай, мен кундуздан тебетей кийгизип, жакшынакай жолу менен алам. Курманжанды жазган адаммын мен. Курманжандан ашса ашырам, бирок кем кылбайм. Аксакал бир жуманын аягында алып кетем деп. Эми деп туруп шарт чыгып кеттик дейт. Ана мен жумуштан барып полумду жууп, мынтип 11-12 жетпейм. Анда троллейбустар саат 12 чейин жүрөт. 10:30-11 келем да. Анан мен келдим иштен. Келсем атам эшикте ары бери басып турган экен. Андай болчу маселе. Ойлонгондо ошончо эле бул киши. Ойлонгондо ушундай өзүнүн монтип сүйлөнүп монткендерин байкачыбыз, бул киши эмне ушу күбүрөнүп калган дейчибиз да. Ал ошол адатына түшүп калыптыр тиги киши. Мен эшикти ачты. Келдиңби, иштен келдиңби? Билет уштап мен экинчи жумушумду иштеп келем. Келчи бер кел, чечен кел. Анан ой эмне мейман келди үйгө. Эмне болду? Дасторкон жазылып калыптыр. Деп анан келди. Чечинип мен шашпай келип отурсам анан атам айтты отургузуп. Эми деп атам отургузуп анан апам экөө эле. Бир тууган катышкан жок. Эркек бир туугандар деле. Атам эле чечти да биздин үйдө. Атанын сөзү закон болчу. Сталинский тартип болчу биздики. Анан ошондо эми кызым деди, оору башыңдан көп өттү. Мына энең экөөбүз да картайып калдык. Экөөбүздүн көзүбүз бар, сага жардам болот. Ар бир тууган ар өзүнүн жолу менен. Сен канча убакыт өмүр сүрсөң да, бир жакшы адам менен жакшы сөз угуп өмүр сүрчү, деди атам. Мына ушинтип кайрылды мага. Жуучу келген турбайбы деп түшүндүм. Анан айтты, ушундай жашта Төлөн Касымбековдосун өйдө караган жокмун, ыйлай эле бердим. Бизде ошондой тартип тарбияланганбыз. Атаны өйдө карап сүйлөп, атанын сөзүн канк деп мынтип мындай болгон эмес. Мына ошол 2001-жылы. Ошондо мен 34 жаштамын. 35 жаштамын. Анан ошондо ыйлай бердим. Атам сүйлөп бүткөнчө шунтип карап эле мынтип мурдумду арчып коюп эле ыйлап эле отура бердим. Атам эшикке чыгып кетти. Анан аркы спальняга кирип анан апам менен жеңедечимин да, чоң апа чоң ата бактан. Ай жеңе эмне болот десем, болбойт, артка жол жок. Атаң макул болуп койду, деди. Көрдүңүзбү?
кайсы мурунку бир учурдагыны 2001 жылы деле ушундай үй бүлөдө экенбиз да көрсөбүз. Анан кийин болбойт, макулдашып койду деди. Анан макул анда дедим. Анан ошон менен эртеси эле күнү бир баланы жөнөттү. Ошол кечте Шампан комбинатынын главный бухгалтери эле бир жигит ошо аксылык. Анан ошондон $2000 бериптир. Касымбеков. Буга өзүнө кийим кылсын. Эми алардын салты боюнча баягы баштан аяк көтөрүп келип, ушундай кылат го. Мен эми ага ошентип жүрөмбү? Баштан аяк баш кийим алсын. Башына обязательно кийим алсын, мен жоолук салбайм. Баш кийим алсын деп. Тебетей алсын деп. Ошенткен экен. Ошо керек жарагымды кылдым. Анан киши жөнөттү, 3 эле аялды жөнөттү. Эми бул наркты билген киши да. Анан ошо бир тайды союп, анан ошонун кешигин кылып, ошентип туруп жөнөтпөйген экен. Анан ошон менен мен кеттим. Тияка баргандан тиги кишини көрө элекмин. Ошол кишини карайын деп, моунтуп карай албайм. Жаныма келип диванга отургузду. Буга чейин эле карайм, боюнтуп башын көтөрө албайм. Мына көрдүңүзбү? Кандай бул эми улуу адам. Жаш өзгөчөлүгү да 35 жашта. Анан колу ушундай нежный, апапак, мындай картаң болуп шалбырап калганды да сезе албайм да. Кол апапак, өзүмдүн колумду карайм, анын колун карайм да, салыштырып. Мен карамын да, менин колуман анын колу ак. Анан мен өзүм колумду катып коем. Мындай кес жок. Пол жуусам, десем анан өзүмдүн колумду кайра катып коем да, баягы киши деп карап. Мына ушундай учурум болду. Ошентип анан ал киши менен үн жок, сөз жок, экөөбүз бир эле үйдө калдык. Баягы кызым бар да, ошондо кызым 12 жашта. Анан кийин апама айттым да, ай жеңе, мен кызымсыз жашай албайм, бул кандай болот? Ай кызым, сен биринчи көнүш, үйүр алыш. Эми ушул жерде турасың го. Акырындап анан кызыңды жаныңа алып аласың. Азыр атаң экөөбүз турабыз, үй турат, окуусуна. Ошондо бир 5-класс окуйт, 4-чү беле 5-чи, анан окуусуна барып келе берет. Анан көнүшкөндөн кийин алып аласың. Ага чейин ар аптада келип кетип деди. Анан ошентип анан кийин турмуш курдук да. Эми кызыгы экөөбүз турмуш курдук. Эми мен бул жерде жашыруун эчтеке жок эми. Мен бул сөздү ар дайым айтып келем. Мунун уяты жок, эч кандай. Анан бул киши менен кандай жашоом өтөт эми? Улуу адам кандай болот? Менде деле бүдөмүк ой болот да. Ошентип анан кийин спальняга кирдим. Спальняга кирсем, спальня турат. Спальняда 2 жана одинарный кишилик эмелер болот, одеял. Ошондой полутурка деп коебуз го, одинарный. Ошондой экөө бирөөнө кирип эле жатып калдым. Эмне кыламын? Түндүн бир убагы болду. Анан жаттым. Теги киши бир маалда келди. Көзүм илинип бараткан баягыны билип эле уктамыш болуп калдым. Ушу билдим, бирок уктамыш болуп. А киши спальнянын биянан өтүп, акырын өзүнүн журканына кирип, акырын жатып калганда менин чачым узун кес. Чачымды өрүп, ар жакка таштап коем. Баягы киши менин өрүлгөн чачым биягына келбейт. Теги учу жатат да тиякта. Ошону алып мынтип жыттады баягы киши. Ошол же бутун салбайт, же колун салбайт. Ошол жаткан ушундай жатча киши. Жаагын таянып жатча, жалкыз эме кырынан жатканда. Ушинтип жатты. Ошол мен да косколбой койдум, а киши да косколгон жок. Анан бир убакта эле туруп эле ушинтип таң атып барататпы билбейм. Бир убакыт өтүп анан ал киши туруп эле
ваннага кирип кетти. Жуунуп атат, душ принимать этти. Кокуй. Баягы ишин, процедураны эми ушундан кийин турбайбы деп дагы ойго түшүп, терезени карасам караңгы, кайра жатып алдым. Көрсө бул киши багымдат намазын окуйт экен. Анан эле баягы душтан чыкты, ошентип анан билип эле жатам, баягыдай эле кыймылдабай жатам. Бул киши эч мага эмеме тийишкен жок. Анан аркы бөлмөгө кирип кетти. Эшик мынча калды ачык. Анан бир убакта эле созолонуп эле үн чыгып эле намаз окулуп атып, абей деп эле анан мен акырын ордуман козголуп, мага угулуп атабы, жанында мечит барбы, же үйдүн ичинде деле анан мен акырын карасам, ушинтип кыбланы карап алып, анан намаз окуп атат баягы киши. Анан үнүнүн уккулуктуулугу, обону, диапазону, бүт баягы эмесинин баары ушундай уккулук, отвратительный менен чыйылдак, мыйылдак, кыйылдак эмес, ушундай жагымдуу үн. Анан кайра эшикти чоң ачып коюп, угуп жатып калдым мен. Магдырап эле баягы эме окуп бүттү. Анан ошо менен эле ошо шагында жүрдү. Анан саат ошол тияк терезе жарык келип калды, баягы билинип турат. Мен кыймылдаган жокмун. Анан шырт шырт деп эмени эшикти бекитип туруп чыгып кетти. Анан билинди да, чтоб эшик бекилип кетти. Үйдө эч ким жок. Шарт турдум, мен жуундум, эки жагын карадым, китепканасына кирдим, баарын карадым, баарын ушинтип туруп анан уйкум үскүлдүк да, кайра кирип туруп анан уктадым. Уктасам, ошондо бир 12ге келип чейин уктап коюп турмун. Тынч, эч ким жок, переживания жок. Анан эшикти кылдырт деп өзү ачып, анан кирди. Киргенде айтты, Эльмира деди, тур, обед ичелик деди. Анан мен кайра жуунуп, ошентип мен созолонуп анан жерге келсем, эшикти кылдады. Тиги киши барып ачты. Консул рестораны бар. Ошондон заказ кылып, анан дастаркан кылыптыр ал киши. Анан экөөбүз тиги бала минтип көтөрүп турат формасы менен. Анан баягы дастарканда экөөбүз жеп отурсак, менден сураган жок да, мен жей турган тамакты. Анан европейский тамак. Мен жей турган тамак эмес. Анан өзү жеп атат. Эмне жебейсиң сен деди. Мен жебейм буларды деди. Мен диета менен тамак ичкен киши болчумун да. Анан сен эмне жейсиң? Дегени эч нерсесин жебесең, сен эмне жеп жүргөн адамсың деди. Анан мен диета менен жүйсүм, берчи деп турган. Тамырымды мынтип кармады. Тамыр кармайт экен да бул иш. Кармай, тамырыңдын балкылдап сокпой эле үсүлөйүн деп анда-мында согот бул тамырың деди. Ошондо менин кийген кийимимчи детский размер кийем. Эмем арыктыгым мындай. Килограмм бир 30-32 килограмм чыксам керек. Бир койдун этине да чыкпайм да. Мындаймын. Апарык. Анан көрсө чындап эле баягы диета деп атып, анан тамырым кийин айтчу эле, араң табылбайт. Эми сүйлүп бараткан кишидей болуп. Аңгычакта эле мени ноябрдын 21-inde нике кыйып алып атпайбы? 2001-жылы. Мен муну ушу баса белгилеп эметейин, көпчүлүгү менин баламды эсептешет да. Мен ар дайым жашырбай мактануу менен айтам да. Улуу классик Кениден буйрук экен, эми тукум алдым. 2001-жылы ноябрдын 21-inde мени нике кыйып алды. Ошол боюнча тамак гана ичебиз. Анан ошол мени колуман кармап, бетимен да өпкөн жок ушу иш. Маектешип гана чай ичип баштадык, чай ичип. Ошон менен декабрдын 26-сы, эсептесеңиз, ноябрдын 21-inde алды. Анан декабрдын 21-inde өзүбүздүн толук кандуу үй бүлө болдук да.
1 ай 3 күн дегенде. Ошондо бул кишинин 70 жылдык юбилейи болду. Мына мени алганда. Жанына отуруп Раматылык Асанбек Ыстамов мени келип алып, "Тургунуң никелүү аялысың" деди. Анан мен дагы атамдын кыялы бар, саяктын да бир бет чыгып кеткен кыялы бар. А кишиге "Агай, сиз бул темага кийлигишпеңиз. Ой, төкө, мунуңуздун жүзү экен. Ой, мен аркы үйгө кирип кеттим, катайттым да. Сиз бул маселеге кийлигишпеңиз, биз өзүбүз чечебиз. Колум иштеп кетиптир. Мен атамда колуң түшүр дейт. Мен өзүм билбей калам. Ментип сүйлөбөйген, ошентип ийиптирмин аксакал кишиге. Колумду ментип сүйлөп алыптырмын. Аны мен билген жок. Туура эле сүйлөдүм деп кирип кеткен. Анан ал киши кеткенден кийин айтат. Тиги ким айтты? Астамов, мен угуп эле турдум, арыраак басып кеттим. Бул сизге жакшылык көрсөтпөйт го. Саяктын жаманына туш келгенсиң го, төкө деди. Ан дегенде жок деп гана койду. Ошон а киши кетти дарынып. Мени жанына отур, мен алып барчу болом. Сен жанына отурушуң керек. Деп эле күпүлдөп атат. Жаңадан болсом. Анан келе калып эле конверт чогултам, жолук кишим керектен селпейип барып эле тура калышым керекпи? Мен өз оюмду бербейм. Тигил киши айтат, сен кичине ал аксакал кишиге ушундай тайманбай туруп колуңуз, сиз өз ишиңизди кыла бериңиз деп туруп, колуңду дептеп эле басып кетип калсаң, а киши өзүм да чочуп кеттим дейт. Созолонуп турат экен деп ойлоп тур да. Урматтуу төкө, айтылуу акысы жергеси далай таланттарды, Кыргызга кызматы сиңген азаматтарды жараткан куттуу жер. Ошондой эл журттун намысына жараган эр азамат катары коомчулугубуз бүгүндө сиздин 70 жылдык мааракеңизди кеңири белгилеп жаткан кез. Ушул кутман кураңыз менен мен да сизди чын ыкластан куттуктап, жашоодогу бардык жакшылыктарды каалап кетким келет. Өткөн замандын катаал идеологиялык чектөөлөрүнө карабай, сиз көз жаздымында калган, айтылбай, жазылбай калган тарыхтын маанилүү барактарын элге кайрып бердиңиз. Ушул эмгегиңиз жана эрдигиңиз сиздин жазуучулук зор жетишкендигиңиз деп эсептейм. Мезгил өтөт, доорлор алмашат, бирок сиздин залкар чыгармаларыңыз эч качан өз маанисин жоготпойт. Сынган кылыч, Кел сыяктуу тарыхый романдарыңыз, чагылдырган көркөм дүйнө жана андагы кайталангыс образдар улут адабиятынын урунттуу табылгалары болуп саналат. Сиз ажарын ачкан көркөм сөз кудурети, кыргыз тилинин түгөнгүс байлыктары, азыркы жана келечек муундары үчүн чыныгы алтын казына болоруна эч бир күмөн санабайм. Ошондуктан сизге эң биринчи кааларым узак өмүр сүрүп, ден соолугуңуз чың болсун. Сизге Теңирден илхам шык жана чыгармачыл эргүү берсин. Бар болуңуз, урматтуу Төлөгөн ага, Кыргыз Республикасынын президенти Аскар Акаев. Урматтуу агайындар, мынау залда отурган жаш буундар, көркөм адабиятыбыздын классиги, кыргыз тарыхый романынын баштоочусу жана ага негиз салган жападан жалгыз жазуучу Төлөгөн Касымбековдун 70 жылдык юбилейин кыргыз искусствосунун ак сарайында белгилеп жатканда азыраак ой жүгүртүүнү ылайык көрдүм. Төлөгөн Касымбеков жазуучу катары кыргыз элинин адабий майданына жаңы көркөм ачылыш, жаңы сөз менен келди. Туңгуч тарыхый романыбыз Сынган кылычка азыркы кезде тең келчү чыгарма жок. Жаңы сөз элдин калың катмарына алынып сиңе баштаган кезден тартып, ал дароо эскирет. Бирок ал эч качан өлбөйт. Жаңы сөз тез эскирет деген себебим, ал жаралып бүткөн соң өз бетинче жашай баштайт да, элдик кенчке мураска айланат. Элдин кенчине айланган ыйык мурастын өмүрү узун, ал түбөлүктүү болот.
Анан филармонияда Асанбек Стампал барып атат, мен эң артына барып отуруп алдым, жалгыз өзүм. Буягымда сөз кылып атышат. Сөз кылып атышат. Ай, бу киши аял алыптыр, жашай алыптыр. Ай, депутат болуп жүргөндө өзүнүн секретаршасы экен. Мен угуп атам, жалгыз отурам. Яман бүт эле Касымбеков жөнүндө сөз кылып атышат. Мен угуп отурам. Тааныбайт да. Анан жашай алыптыр. Бирөөсү айтып атат. Жок, андай эмес экен. Бияк жактан бир аял айтып атат. Массаж экен. Анан массаж жасап жүрүп анан алыптыр. Өзүм угуп атам. Мен отура бердим. Ар ким токул, мен массаж дегенде билбейм. Бу кишинин депутат кезинде да эшик аттап билбейм. Баары эле туура эмес. Туура эмес ал отура бердим, көрдүм. Акырын кетип калдым. Ошондо 70 жылдыгына мен үйгө келип, акырын эс алып жатып алдым. Киши коногун узатып, антип анан келди. 26 декабрь күн болчу ошол. Мына биздин үйлөнгөн күнүбүз ошол күн болду. Эле кып-кызыл болуп, помидор болуп, коньякты сыйлачы. Бул киши коньяк, виски гана иччи. Бул аракты оосуна алчу эмес. Аракты ичсем, оосума 3 күн оосумда ачуу болуп тура берет деп айтчы да. Мен жакшы көрөм деп кичинеден иччи. Анан ошентип келдик. Мына ошондон жанагы балалуу болдук. Асылтайым кандай болду? Асылтайым бул эгиз болду. Мен боюмда болот, төрөйм деген ой учуктасам түшүмө кирген жок да. Баягы оорум башталды. Анан апама, жеңеме айттым, ай, бул киши да мени жеткирип берет го силерге. Оорулуу кызың мага керек эмес деп. Менин баягы оорум башталды. Акаса менин боюмда болуп оорум башталат. Мен аны билбейм. Кускан да жокмун. Бирок ооруй бердим. Менде жалгыз бөйрөк. Анан төрөгөнгө мүмкүн эмес. Анан ошон менен анан эле доктурга барган жокмун. Оюма кеткен жок боюмда болот депчи. Ушундай жаш киши, жаш куракта болот деп ойлогон жокмун. Анан үйдө жатып калдым. Райхан келди. Апче дешет мени. Апче туруңуз деди. Мен ооруп турам дедим. Конок күн дегон. Мен бара албайм. Анда биз күтөлүчү, сиз мүмкүн түшө болгондон кийин жакшы болуп каласыз дейт. Ооруп атам. Анан магазин кыдырабыз. Верона деген магазин ачылды. Акынбаевада азыр электротовар болуп калды кийин. Анан эле мени күтүп атат Райхан менен атасы. Магазинге барабыз. Мени магазин кызыктырган жок, жана элекетке түшүп турам. Анан айта албайм. Баягы ооруганда айта албай атам. Каяң оор десе ичим деп коем, калп эле. Ичим ооруган жок. Белим түшүп ооруп атат, белим ооруга, бөйрөгүм ооруп атат. Билип турам. Бирок деги мени кайра жеткирип салат экен деген бая жаман ойдо болуп атам да, мен бая оорум чыгып атат деп ушинтип анан апчы жүрө берсеңиз деп эле кайра эле эшигин тыкылдатып эле баягы Райхан келет, анан бара берейинчи деп анан кийинип алып чыктым, үчөөбүз анан магазин кыдырдык. Веронага бардык. Мен жашоодо андай алып соода кылып көргөн эмесмин да. Барсак эле 70 миңден эле өтүктү кармайт, баягы женский сапоги. 70 миң сом, кайра 70 миң. Мен андай өтүк кийген эмесмин. Анан жок, мага жакпайт дедим. Себеби мен ага бетим ачыла айта албай атам. Бул 70 миңге бир өтүк албайм мен. Мага бир 5 миңден өтүгү жетет деген сөздү айта албай атам. Анан 5-6 миң өтүгүн кийчүмүн. Тиги 70 миң мен үчүн өтө кымбат да. Анан кийин мага жакпайт деп койдум. Кымбат дебегенге мен дагы кыйын болуп атам да. Кымбат, мен муну албайм деп айта албай атам. Райхан өкө турат. Тиги өтүктү кармаса 60 миң, бул өтүк кармаса 70 миң. 70 миңдик өтүктү каралган тиги киши. Элмира, карасаң
козунун ичи каракүл экен, итальянский. Былдап карачы, пахта экен. Өтүктөчү кийип көрсөң бутуңа. Бутума кийсем менин размерим коп эле отурат, бирок акчасы 70 000. Анан жок, мага жакпайт дедим. Десем, киши чокчайып кетти. 70 000 өтүү жакпаса, бул кандай деди окшойт да, Райканчы. Деди, апчы деди. Баягы эмеде өтүп атат ары бери кыздар. Баягы кымбат отдел экен, тиги итальянский аны. Могу жерде элдин бутунда барбы сизге жаккан өтүк деди. Эл кийип, моундай өтүк керек эле мага деп көрсөтсөңүз, эгер витринада могу 70 000-ликтер сизге жакпай атса, могу жерде бар, биз башка магазинден карайлык деди. Анан деп карап, жок, мага жаккан деп койдум. Анан ошо менен айдачы деп, анан кайра баягы магазинден чыгып алып, молодая гвардияда сол эме тиги Золушка деген магазинге келдик. Аякта деле ошондой өтүктөр, 60 000, 70 000ден өтүктөр. Анан аны да жакпайт дедим. Бул кымбат, мен албайм деген сөзгө мен намыстанып атам да. Эми бир эле өтүктү 70 000ге алдырсам, мен кандай бул тартипсиздик. Биздин ата-энеде андай болгон эмес да. Мен ошондой көрүп атам, үй бүлөдөн алган тарбия. Алдыра берем, алып берип атканда деп нахалданып, нагылданып анткен жокмун. Мен ошондон депсем, мени карап турду. Өтүктөрдүн баарын карады. Жок, мунун эмеси куруп экен, мунун такасы өтө бийик экен, мунуку өтө мындай экен. Баягы Асымбеков тандап атат, Райкан өкө. Билбейм, ата, апчем өзү карасынчы деп коет. Тигил өзү тандайт, анан айт. Райкан, давай кеттик. Жа, Веронага айдачы. Кайра баягы молодая гвардиядан чыгып, кайра Акынбаевага бардык. Мен кыйналып ооруп атам, билдирбей турам. Все-таки баягы 70 000 өтүктү алабыз ушуну. Кайра кийчи деди, кайра кийип ары бери басты. Алабыз деди. Мен чыккан жокмун. Шарт деги киши акчаны санап берип эле алды. Кореянка сатуучу экен. Демеле чыкыйган апапак коробкасы алып, демеле ушинтип туруп берди. Мен чыдабай айтам, магазин кыдыра албайм, жатам дедим. Кайра эле айдатты. Анан үйгө барып жатып калдым. Анан эле түнкү саат 1-2 болуп калды, мен чыдабай калдым. Жаным көзүнө көрүнө баштады. Кагылайын, эмне болдуң сен? Деди, ой. Скорый, чакырба, скорый. Скорыйден 1 айда 30 күн болса, анан 15 күн больницада жатчу элем да, баягыным кармап атат дедим да мен. Анан дедим, ошонто бердим, ошондо эме бул январь айы болуп калды да. Бул кишинин туулаган күнү өттү, уже январдын аягы болуп, февралга тамандап калганда мен жана антип ооруп баштадым. Анан таң атырдым. Ал күнү 6-чы күн болуп калды. Монтип турам, тынчып калдым бир аз. Жаным жаялып, анан эле дааратканага барайын деп барасам эле бирден келе бук деп чыгып кетти. Аякка барып эле анан түшсөм эле бир көз көрүндү көзүмө. Ушундай чаңырыкты салдым. Анан эле тиги киши аттып эле кирип келди. Эмне болду? Бетимди басып эле көз көрдүм, көздө эле бакырып атам. Шок болуп калды. Деди, анан эжем чыкыртты, дагы бирөөнү чыкыртты. Акасы боюман түшүптүр. Анан ошонун атын атап, анан кийин көмүп койду. Жаным жаялып калды. Жок, кайра эле түндүн бир убагында баягы оору кайра башталды. Анан жата бердим, мен баягы боюман түштү, ошонун арты экен да. Ал күн дем алыш күн болуп калды. Мыйылдап эле жата бердим. Анан 1-чи күнгө чыдадым. Анан 1-чи күнү доктурга УЗИге бардык. УЗИге алып барды. Барсак эле сиздин боюңузда бар дейт. Мен УЗИде жатам да. Анан врачта айтам, сиз билимиңиз жок экен, жакшы караңыз. Көчөт боюман түшүп турса, анан каяктагы боюмда бар болот. Уюп калган канды билбей бала деп атасың. Десем, ой, мына жүрөгү дем алып боюңузда турат.
Билбейт экен деп туруп алып анан бөлөк УЗИге кеттик. Бу билбейт экен деп атам мен. Чыдабай атам өлүп тирилип. Анан 3-4 УЗИге барсак эле боюңда бар эле дейт. Мен кыйындын барына бара баштадык. Звонить этип эле мен кыйын жер дегендин барына. Баары эле боюңузда бар. Желание ребенок болсо сактаңыз, болбосо түшкөн атат эле. Ой, түшүп бүткөн эчак. Жок аякта. Көрсө менин ошол Асылбегим экен. Эгиз экен, эгиздин түгөй экен. Анан көрдүңүзбү, мына ушундай бул жашоодо дагы ушундай нерсе болот экен да. Көрсө бул жерде бөлүнөт экен. Двойнашки деп, близнецы деп. Бул двойнашки экен да. Ошондо тигил бирөөсү түшүп калыптыр дагы, анан жанагы Асылбегим калып атпайбы. Анан кой сакташ керек. Мен ыйладым, жок алдырам. Мен ыйладым. Теги киши сакташ керек дейт. Мен өлүп калам. Ушу боюнча түшүп кала берсин дедим мен. Анан десем, кой кагылайын, көрөсүң, аман эсен төрөйсүң. Мен муну көрүп койгом. Менин өзүмдүн аям бергенде эле бул балаң эркек болот деди баягы киши. Жөн эле мени успокаивать этип айтып атат да. Деп ыйлап отуруп бала 3 ай болду. Мен кыйналгандан кыйналып келатам. Баягы ыйым токтогон жок. Тынчтык жок. Тынчтык жогандай тамакты деле ичип жыргата албайм. Анан баягы киши мени ушундай жалдырап эле бүктүшүп эле турат мага. Мен айтам, мен өлүп калам. Жалгыз кызым тоголок калат. Ушундайын деле муну жок кылыш керек. Ой, деп баягы жакасын кармап байкуш киши. Анан ошонто бердик, дарыландым, четке кеттик. Ошентип ары жүрдүк, бери жүрдүк. Багы чоңуя берди. Мен уже шишип, баягы бала моундай болду. Ушундай болду, анан толуп атканымды билбейм да. Ооруп атканын да билбейм, толуп атканын билбейм. Райхан, баягы байкуш Райхан баштан аяк турду да. Анан роддомдун оосуна келет, мен түштүм. Анан толготуп атыптырмын көрсө. Наблюдение врачтын эле алдында турам, врачта эле мен. Анан бир палатаны алып алгам, сиңдим карайт мени. Анан баягы чымылдап толго берип аткан турбайбы? Анан ой дейм баягы. Ушинтип барып эле жок болуп кетип атат дейм мен. Карасаңыз, мен ошондо 36 жаштам. Жанагы баламды 36-мда төрөдүм да. Анан кийин, ата тур кетелик. Апчем толготуп атат деди. Ой, жок ай, бул ушинтип туруп эле кете берет. Толготкон жокмун деп коем менчи. Анан жок толготуп атат деди. 36-мда деле мен карасаңыз толготуп атканымды билбептирмин. Ошентип анан кийин эми баягы Кудай алдында, конечно, балам аман калды, өзүм аман калдым. Анан көрүп алыңыз, анан баланы больницадан чыгарып аткан күнү анан медэксперт ДНК текшерилип атат. Текшергиле дедим. Мен ДНКны ким текшерет? Эми баягы элде бар да сөз. Эми өзүнүн эле балдар, кыздары. Бул атамдыкы эмес. Аны мен билбейм деп өзүм ооруп минтип жатсам, акаса бул жөн эле сырттан боюнда кылып келип эле, анан эптеп тигиге чалга тийди, жаап койду. Тиги жаштыгына кызыкты дегендер сөз өткөн экен да. Аны мен билбейм. Анан өзүмөн алек болуп жүрсөм укпасам аны. Анан текшерип, давайте текшергиле дедим. Менен коркок эметтен, ошол жакшы, мен ошону добро бериптирмин. Антпегиле деп эмне кылам мен аны? Анан эле баягы балдарынын канынан бирөө дагы жок экен өзүнүн биринчи турмушунда. Баары 3-чү группа, 4-чү, 2-чи группа экен. Баары. Анан өзүнүн группасынан биринчи группа болуп Асылбектики өзүнүкү чыкты да, өзүнүкү. Ошондон анан ой деп уралашып, анан алып барышты кой таштагы үйүнө. Карасаң, ачып алып, баарысы чогулуп алып, дагы эксперт кылышты. Тиги кулагын кара, атамдын эле, кара муртун атамдыкы эле, мындай дешип ыраазы болушту. Анан баары отуруп алып анан аттандашты.
ким кайсы? Эч ким чужой киши жок. Жалаң балдар отуруп алды. Ата, сиз өз оюңузду айтыңыз деди эле, айтты. Мен Тазабек койгум келет деди эле Райхан айтты. Ата, өзүңүз билиңиз, бирок бир ой деди. Тазабек десе бул бала Нарынга барып, Жаксыга барып чоңойбойт, бул Бишкекте калат. Ана мунун окуган балдары теңтуштар Тазик, Таз деп жаман кличка коюлат, бала арданат. Ошону ойлонуңуз деди. Анан баары тигин айтты, муну айтты, анан бирок Райхан кайра айтты. А мүмкүн апчемдин оюн угалык. Апче эне катары анын дагы оюн угалык. Ой, мен жана элекетке түшүп турам, мен айт. Эмнени койсоңор өзүңөр кое бергиле дедим мен. Мен өзүм кыйналып турам да. Анан ошон менен тегиш ойлонуп туруп, жок. Тазабекти колдобосоңор, адам болгум келет деп бир гана чыгармам, 10 каарманда өзүммүн. Ошол Асылбекти ушуга арнайм деп туруп Асылбек койду. Ошон менен Асылбек болуп өзү азан чакырып койду.